Саламатсыздарбы, ынтымакта кабарлар маалымат программасынын кечки чыгарылышы бүгүнкү алынган маалыматтардын толукталган топтому менен мен Азина Досумбетова тааныштырам. Бүгүнкү чыгарылышта Кара суунун Омат базарындагы кызыл сызыктан чыкты делген соода көркөлөрү бузулуп жатат. Ошол документтин негизинде эле келип письменный каралыш керек болчу. Оштогу Шота Руставели көчөсүндөгү 300гө жакын адам 2 жылдан бери таза суусуз күн кечирип келет. Суу жок болбой калган, токтоп калган убактарда нар жакта арык бар. Эмне кылабыз? Айла жок ошодон да ичип атканбыз да. Баткен районунда жүздөгөн гектар өрүк жүзүм бактары жергиликтүү эл тарабынан массалык түрдө кыйылып жатат. Кыйналганынан отунга кеске тутат. Оштогу Барсбек комплексин курууда 1,5 миллион сом ашыкча көрсөтүлгөн. Бул факт УКМКнын алдындагы коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын ыкчам иликтөө иш-чарасынын натыйжасында аныкталды. Маалыматка ылайык, Ош мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы 2011-жылы өткөрүлгөн тендердин негизинде Барсбек комплексин куруу боюнча Темирстрой сервис менен 7 миллион 48 миң сомго келишим түзгөн. Андан соң мэриянын мурдагы жетекчилиги шаар куруу жана архитектура жөнүндө мыйзамын бузуп, мамлекеттик экспертизасы жок эле аталган фирма менен 4 миллион 307 миң кошумча келишим түзгөн. Натыйжада аталган комплексти курууга кеткен каражат 1 миллион сом жогорулатылган баада көрсөтүлгөн. Бул факт боюнча кылмыш иши козголду. Эске салсак, 2011-жылы Мелис Мырзахматов Ош шаарынын мэри болуп турган. Экс-мэрге буга чейин дагы Наваи көчөсүндөгү көпүрөнү курууда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып бир катар мыйзамдарды бузган деген айып тагылып, сот аны камакка алуу чечимин чыгарган. Мырзахматовдун тарапкерлери муну саясий куугунтук катары баалашууда. Кумтөрдү улутташтыруу айлантуу каражаттын жоголушуна, ага улай өндүрүштүн токтошуна алып келет. Мындай оюн бүгүн Тоо-кен өндүрүшчүлөрдүн жана геологдордун ассоциациясынын мүчөсү Элнур Хазбулатов билдирди. Анын айтымында АКШ жана Канада банктарында кумтөрдүн 500 миллион доллар өлчөмүндөгү айлантуу каражаты бар. Эгер улутташтырууга жол берилсе, бул акчаны Кыргызстанга беришпейт, дейт Хазбулатов. Мындан сырткары Сентара Голдинг өндүрүлгөн алтынды өзү сатып келгендиктен, биз алтынды сатуу жолдорун өзүбүз издешибиз керек болот. Айлантуу акчасын табышыбыз зарыл, бизде каражат жок болгондуктан өндүрүш токтоп калат, дейт Тоо-кен өндүрүшчү. Кумтөрдү айлантуу акчасы маанилүү, анткени ушул эсептен жумушчуларга айлык акы төлөнүп, чыгымдар жабылат. Эске салсак, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Кумтөр кенин улутташтыруу боюнча мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыкты. Кара суунун Омат базарындагы кызыл сызыктан чыкты делген соода көркөлөрү бузулуп жатат. Райондук администрация түзгөн комиссиянын корутундусунун негизинде 80 контейнер кызыл сызыкта жайгашканы аныкталып, сүрдүрүлүүдө. Бирок мындай аракетке андагы сатуучулар каршы. Алар бул сүрдүрүүнү мыйзамсыз дешип, эч кандай токтому жок күч колдонуу менен жүрүп жатканын билдиришүүдө. Анткени ал жерде ижара мөөнөтү 2017 жылга чейин түзүлгөн. Бул боюнча буга чейин архитектура менен соттошкондо сатуучулар тарабына чечилгенин соодагерлер айтышат. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Назгүл Ахунова билип кайткан. Сүрдүрүү иштери 15 декабрь эртең мененден башталган. Сатуучулар күндөгүдөй соодасын ачып иш жүргүзүп жатышканда мындагы соода көркөлөр күч колдонуу менен сүрдүрүлө баштаган. Муну айткан соодагерлер сүрдүрүү боюнча аларга ооз эки түрдө эскертүү 1 күн калганда берилгенине нааразы. Менен келгенде башка документ көрсөтүлдү, азыр келгенде башка документ көрсөтүлүп атат. Биз бул документ жөнүндө мына азыр айтып атпайбы, 14 сентябрь 14 жылгы деп. Бул биз документти көргөн жокпуз да бул документти. Биз документ, ушул документ бар экен, бар болгондон кийин ошол документтин негизинде эле келип письменный каралыш керек болчу. Контейнериңерди алып кеткиле дейт. Кайсы жака 4-этажга алып барып кое алайынбы? Болгон соода тиричилигибиз ошо контейнер болуп атса, биз деле мындай кала бербейбиз да, биздин сатып алганбыз да контейнерлерди акчага. Сатуучулар бул сүрдүрүүнү мыйзамсыз деп эсептешүүдө. Анткени бузулуп жаткан соода көркөлөр жайгашкан жердин ижара мөөнөтү 2017 жылга чейин түзүлгөн. 2012 жылы Сарай айыл өкмөтүнүн чечими менен 3 ишкерге 5 жылдык мөөнөткө берилген. Бирок келишим мөөнөтү бүт элегинде 2013 жылы Кара Суу шаарынын башкы планын даярдоо учурунда Омат базарынын 80 контейнери кызыл сызыктан чыгып калганы такталып, алып салуу чечими чыккан. Биз менен архитектура соттошкон. Архитектура соттошкондо биз международный соттон ушул жерге келип, мына жакын жагы
16 эмес 18, мына алыс жагыбыз 16 эмес 21 болуп биз соттон утуп чыкканбыз. Ошо эски чечимди көтөрүп келип мындай болгон деп. А бирок раз ошо чечимдин бизде соттун немесин карап көрүп койгонго эч кимдин мындай кызыгы болбоду да. Толко бул 2012 жыл болсо, булар 2013 жылы соттон утуп албаса, бул кандай деген бир бизге кызыгып, бир биздин үнүбүздү угуп, бир бизде бир угайын деген адам жок да. Ушул жылдын 12 ноябрында райондук администрация түзгөн комиссия соода жайларды бузуу чечимин сатуучуларга уктурган. Ага каршы чыккан сатуучулар эртеси күнү облустук бийликке нааразычылыгын билдирип, өкмөттүн оштогу өкүлү менен жолугушкан. Анда Сооронбай Жээнбеков кайрадан комиссия түзүлүп, текшерилип чыккандан соң корутунду чыгарылат деген жоопту айткан. 30 сентябрда ушул жылда губернатордун токтому чыккан. Ошол токтомдо бардыгы жазылган. Кызыл сызыктын ичине кирген мыйзамсыз курулуштарды алуу жагы чара көрүлсүн деген. Ошонун негизинде иштер жүргүзүлүп атат. Райондук комиссия бар. Кайра комиссия түзүштүн эмне кереги бар? Комиссия боюнча менин кабарым жок. Кийинки комиссия боюнча. Ошол чечимде болот деген. Бирок комиссия түзүлгөн жок. Биз эртең менен дагы Байсүзгө бардык. Байсүзгө барганыбызда Байсүз айтты, "Бүгүн сунос болот экен го, мынтип сунос болуп атыптыр азыр" десек, "Менин мындан кабарым жок" деди. Азыр биз сурамакчыбыз. Бизди ким алдады? Байсүзович зам губернаторубу же Сооронбай Шарипович губернатор алдадыбы? Учурда 40-тын тегерегинде соода түйүн сүрдүрүлдү. Азыр сатуучулар аймактагы жетекчилерге 3 талап коюп жатышат. Келишимде көрсөтүлгөн мөөнөткө чейин соода түйүндөрдү албоо, алына турган болсо компенсация төлөп берүү же башка соода жайга көчүрүү, жумушсуз калган соодагерлерди иш менен камсыздоо. Мындан сырткары сатуучулар чечкиндүү кадамдарга барууну да мерчимдеп жатышат. Президентке кайрылдык, президенттик аппаратурага кайрылдык, жогорку кеңешке кайрылдык, депутаттарыбызга кайрылдык, Аида Салянова прокуратурага кайрылдык, сотко эми бири болбосо бири бизди угар, бизди карар деп, мына өзүбүздө местный прокуратурага, сотко, милицияга кайрылдык, акимиятка кайрылдык. Сөз болуп жаткан Умат базарында 80 контейнердин кызыл сызыктан чыкканы айтылса, сатуучулар 400дөй күркө бул тизмеде дешет. Райондук администрация соода жайлары кызыл сызыкка чыгып, транспорт кыймылына тоскоол болуп жатканы жүйөк кылып жатат. Бирок кайра эле алынган контейнерлердин ордуна алтын базары болот деген маалыматтарды угушканын соодагерлер айтышат. Назгүл Ахунова, Нурдөлөт Сантаев, Ынтымак. 15 декабрда орус акчасы рубль мини кыйроого учурады. Орток Европа убактысы боюнча саат кечки 5ке карай 1 доллар 63 рубль 50 копейка, 1 евро 78 рубль 81 копейка болду. Рубль Орусиянын Борбордук банкынын аракетине карабай күчүн жоготууда. Рубльды арзандатпоо үчүн быйыл 80 миллиард доллардан көп акча сарпталды. Ага карабай жыл башынан бери эле рубль акчы долларына салыштырмалуу 2 эсеге жакын арзандады. Борбордук банктын 15 декабрда маалымдашынча жылдын аягына карай Орусиядан чыгарылып кеткен капиталдык көлөмү 134 миллиард долларга жетет. Талдоочулардын айтымында Москванын Украинадагы аракеттеринен улам жайдан бери АКШ, Канада, Европа биримдиги жана башка батыш мамлекеттери Орусияга каршы киргизген экономикалык санкциялар рубльди мурда болуп көрбөгөндөй арзандатты. Жол кайгыл күзөт кызматын мамлекеттик автоинспекция деп өзгөртүү боюнча токтом долбоору өкмөттүн кароосунда. Бул тууралуу бүгүн аталган кызматтын башчысы Сергей Дьяченко билдирди. Анын айтымында жол кайгыл күзөт кызматкери деген түшүнүк маегге окшоп калк арасында да. Күч түзүм кызматкерлеринин өзүндө да жашап кете албады. Анын үстүнө жол кайгыл күзөт кызматы деген түшүнүк тар болуп жатат. Биздин кызматкерлер жол кыймылын гана көзөмөлдөбөй, транспорт каражаттардын техникалык абалын, жол курууну, жол белгилерин орнотууну жана башка функцияларды аткарат. Мындан улам бизге мамлекеттик автоинспекция деген аталыш туура келет, деди Дьяченко. Ал кызматтын атын өзгөртүүгө чыгым кетпей турганын кошумчалады. Оштогу Шота Руставели көчөсүндөгү 300гө жакын адам 2 айдан бери таза суусуз күн кечирип келет. Мындагы 2 кабаттуу үйлөрдүн баары совет доорунда курулуп, бул аралыкта суу түтүктөрү бир да жолу алмаштырылган эмес. Шаардык суу канал ишканасы Шота Руставели көчөсүндөгү суунун жоктугун түтүктөрдүн эскилиги менен түшүндүрөт. Бирок жашоочулар суу жоктугун башка жүйөлөр менен байланыштырат. Шота Руставели көчөсүндөгү суу көйгөйү тууралуу кабарчыбыздын материалында. Ош шаарынын Сулайман Тоо аймактык кеңешинин жашоочулары таза суунун жоктугунан түйшөлүп жатат. Ал жерде негизинен улгайган курактагылар жашайт.
Кыштын күндөрү да аргасыздан сырттан суу ташып ичишүүдө. Мынтип күн кечирип жаткандарына 3 айга чукул болду. В этом году Азыр суу жок, идиш аяк кирлер жуулбай турат. Жаңы жылга үйлөрдү тазалаш керек. Полдор, панелдерди да жууш керек. Бирок ага суу жок. помыть. А воды нет, вот хожу с ведрами. Аталган аймактагы 2 кабаттуу үйлөр 1952-54 жылдары курулган. Ар бир көп кабаттуу үйдө 8ден батир бар. Мындай үйлөр аталган көчөдө 6. Андан сырткары ага жакын жайгашкан 2 көчөдө да суу токтогон. Тургундардын айтымдарына караганда Лесная көчөсүндө 30 метрге жакын аралыкта куур алмашкандан бери суу жок. Так как здесь прорвало трубу, была течь, вот, они меняли. После того, как здесь поменяли трубу, включили воду, уже напора не было. Азыр үйлөрдүн жанындагы 4 жерде суу чыга турган куур бар. Анын бири чилде түшөлөктө эле тоңуп калган. Бул маселе боюнча жашоочулардын кайрылбаган жерлери калган эмес. Суу жок ошол. Кары картаңдарга кыйын болот экен. Биз коем мына бери келип чыгып, ал жактан мына жакшы, мына крандар бар экен. Ошону ташып алып чыгып атабыз. Ичип атабыз. Суу жок болбой калган, токтоп калган убактарда нар жакта арык бар. Канал. О канал таза эмес. Эмне кылабыз? Айла жок ошодон да ичип атканбыз да. Ичип, алып келип кайнатып, а каналда ар нерсе түшүлгөн. Баклашкалар жатат, мусорлар жатат. У махалладагылар каналга таштай ийишет. Машина жуушат, ошодон алып келип ичип атканбыз. Теперь только вот одна единственная колонка, которую Бизде азыр бир эле суу чыга турган жер калды. Дайыма кезек күтөсүн. Бул жерде суу чыкпай калса, башка жерден издеп келебиз. Бизге сууну жазда чыгарып беребиз дешти. Бирок ага чейин эмне кылабыз? Бул жерде карылар, жаш балдар бар. Аларга тамак жасоо үчүн суу керек да. мы будем жить? Тут и старенькие люди, грудные дети. Им стирать надо, кушать варить. Мындан сырткары жашоочулар пайдаланбаган суусу үчүн дагы акы төлөп жаткандыгына нааразы болушууда. Ош шаардык суу чарба башкармалыгы бул маселени көрүп чыгып, акыны 20дан 50%га чейин арзандатмай болушту. Просто анча-мынча басым жетпей калып атат. Турба эскирген, жарылып атат утурдан тетер, ошого жабылып атат окшойт. Ошол басым шаарда азайып атат, 6000ди кайталап айтам азайган үчүн ошондой болуп атат. Биз азыр регулировка алып, тияк баян кылып туруп эптеп, мына март айына чейин, февраль менен чилде чыккычанга апарсак, чилде бүтөр мен ошол жака жаңы линия тартабыз. Тургундардын айтымдарында суу чарба башкармалыгы жылытуу сезонунда башка көп кабаттуу үйлөргө сууну толук жеткирүү үчүн бул жердеги сууну токтоткон. Сентябрдан бери суу күткөн жашоочулар эми жазга чейин суу ташып ичишет. Белгилей кетсек, аталган үйлөр Кыргызстан өнүктүрүү банкынын долбооруна кирип, ага 25 миллион сом бөлүнгөн. Ага ылайык 2016 жылы Ош шаарынын баары таза суу менен камсыздалышын суу чарба башкармалыгынан белгилеп өтүштү. Асанбек Каракозиев, Филола Ашурова, Самат Братов, Ынтымак. Бүгүн Ош шаарындагы маданият тармагынын өнүгүүсүнө салымы зор инсандар сыйланды. Ош шаардык маданият башкармалыгы жаңы жылга карата Ордо кала шернесин өткөрдү. Анда маданият баалуулуктарынан азалагандыгы үчүн 7 ноябрь басма сөз жана маалымат күнүнө карата журналисттер, 8 декабрь телевидение күнүнүн урматына тележурналисттер, ошондой эле 12 декабрь улуттук адабият күнүнө карата акын жазуучулар чакырылып, үзүрлүү эмгектенгендерге ардак грамоталар ыйгарылды. Ушундай сыйлыкка Ынтымак радиосунун продюсери Эмилбек Сыдыков татыктуу болду. Иш-чара жаңы жыл майрамынын алдында өткөрүлүп, келген конокторго концерттик программа тартууланды. Бүгүнкү биздин Ордо кала шернеси бул биринчи эмес. Кудай буйрса 15-жылы биздин даталуу күнүбүз Ош шаарынын 3015 жыл. Ошого мезгил менен дагы ушундай маданий иш-чараларды өткөрмөкчүбүз. Себеби биз койгон максатыбыз шаарыбыздын маданиятын көтөрүү. Биздин шаарыбыздын маданий деңгээли эгерде Бишкек шаары өзү республиканын борбору болгон болсо, Ош шаары маданий борбор деген лакамга жете тургандай деңгээлде иш-чараларды уюштурмакчыбыз. Баткен районунун Чоң Тала айылындагы 100 гектар өрүк жүзүм бактары жергиликтүү эл тарабынан массалык түрдө кыйылууда. Кышкысын отун катары пайдаланып, ашканын базарда сатып жатышат. Совет мезгилинде 2000 тоннага жакын түшүм берген жүзүм жана өрүк бактары бош жаткан талак айланды. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Медер Ниязалиевдин материалында. Учурунда Чоң Тала айылында 130 гектар өрүк багы жана 300 гектардан ашуун жүзүм талаасы түшүмүн берип турган. 1996 жылдан тарта жергиликтүү элге үлүш катары бөлүнүп берилген бактар суусуз кургап, акырында отунга айланды. Кыйналганынан отунга кесип кетип атат. Аны экинчи жагы суу жетпей койду, сайызы малда суу алып келип берет эди суарлар. Азыр энди акыркы экенбиз дагы бизге суам жетишпейт.
Su yetişmegenden keyin manantip kurup daryo jok bolup ketdi. Ekинчиден адамдардын өзүнүн жоопкерчилиги жок болуп калды. Өлүшкө берилгенде Чоңкара айылынын элине да 60 гектардан ашуун өрүк багы бөлүнгөн. Бакты сактап калуу максатында алар элдик жыйын өткөрүшүп, бир багбанга тапшырышкан. Азырынча ал өрүк багы аз болсо да түшүмүн берүүдө. Ошол жигит мына ушулга чейин карап, жакшына 100 өрүк сактап келди. Азырда жакшы. Бирок мына кароол койбой эме кылгандарды баары кесилип, талкалар уже жок болду. Өрүк бактарын кыюуну токтотууга азырынча жергиликтүү бийликтин аракетинен жыйынтык чыкпай келет. Адамдар менен сүйлөшүп атабыз, токтотуп эми көктөп турган немени кыйбагыла, кураган кыйсаңарда көктөгөн кыйбагыла деп бир катар эскертип, ошо мен дагы кичине токтоп калды. Өткөндө кураган кесебиз деп кээ бирлери массовый кесип калыптыр да. Өрүк жүзүм бактары куурагандан кийин айылдагы вино азыктарын даярдоочу завод иштебей калган. Мезгилинде 500гө жакын жумушчу иштеп, Орусиянын аймагына вино азыктарын экспорттоп турган завод кайра курууга муктаж. Кайрадан бир мезгили жетип, ушул жүзүм талааларын жандандырыш керек. Будан мамлекет тарабынан колдоо керек да. Бул бүгүнкү күндө жеке биздин ишкананын же айыл өкмөтүбүздүн колунан келбей турган иш. Байла айттым, ошол узак мөөнөттүү колдоо керек мамлекет тараптан. Нечен жылда өстүрүлгөн бактар натыйжада жергиликтүү элге отун гана болуп калды. Кээ бирлери акча жасап базарга саткандары да бар. Өкүнүчтүүсү келечек тууралуу ойлонгондор аз болуп, алардын үнү көпчүлүккө таасирин бербей жатат. Медер Ниязалиев, Рысбек Мазайтуулу, Ынтымак, Баткен облусу. Эл аралык жаңылыктардан талип согушкерлери Пакистандын Пешавар шаарындагы аскерий башкаруудагы мектепке чабуул жасашты. Кол салуудан 9 жаштагы 16 окуучу, бир мугалим жана күзөтчү курман болгонун Хайбер Пуштун провинциалдык өкмөтүнүн мүчөсү Мухаммед Ариф билдирди. Азыр ушул сыяктуу дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Сиднейдеги кафеде барымтага алынгандар бошотулду. Операция учурунда 2 адам каза болгон. Австралиялык атайын кызмат бул үчүн 16 саат убакыт сарптады. Кафени барымтага алган адам 50 жаштагы ирандык Ман Харон Монис экени тастыкталды. Индонезияда жер көчкүнүн кесепетинен 51 адам каза тапты. Дагы 50дөн ашык тургун дайынсыздардын катарында. Куткаруучулар аймакта издөө иштерин улантып жатат, бирок бийликтегилер кырсык аймагынан тирүү калгандарды табуу мүмкүн эместигин айтууда. Япониянын түштүк батышында H5 тибиндеги куш тумоосу катталды. Кече күнү аймакта 30дай өлүк тоок табылган. Текшере келгенде алар куш тумоосуна кабылганы аныкталды. Учурда фермадагы 4000 канаттууну жок кылуу иштери башталды. Японияда акыркы ирет бул вирус 3 жыл мурун катталып, 1 миллиондой канаттуу жок кылынган эле. Венесуэланын миңдеген тургундары АКШнын өлкөгө киргизген санкцияларына каршылыгын билдирүүдө. Мунун алдында АКШнын конгресси санкцияларды бекиткен эле. Ага жакынкы күндөрү президент Барак Обама кол коет деп күтүлүп жатат. Венесуэла президенти Николас Мадуро өлкөнүн ички ишине кийлигишип жатат деп АКШны айыптады. Американын санкциялары ушул жылы Венесуэлада болгон өкмөткө каршы акциялар учурунда катаал чара көрдү деп бир катар чиновниктерге каршы салынууда. Полиция менен демонстранттар ортосундагы кагылышуулар 40 жакын адамдын өмүрүн алган эле. Франция полициясы радикалдык исламчыларды Сириядагы согушка үндөгөн тармакты жок кылды. Өлкөдө өткөрүлгөн рейдте 10 адам кармалган. Франциянын 1100дөн ашык жараны Сирия жана Иракта согуштук аракеттерге катышып жүргөнү маалым. Кыйналганынан отунга кеске тутат. General Motors автоконцерни чыгарган унаалардагы от алдыруу системиндеги кемчиликтен улам чыккан авариялардан кеминде 42 адам каза таап, 58 жарат алышкан. Ишканага компенсация төлөп берүү боюнча 251 арыз түшүп, анын жүздөйүнүн гана жүйөсүн General Motors жактады. Компания өзү чыгарган унаалардагы техникалык кемчилик тууралуу билген менен 10 жыл бою үн катпай жүрө берген. Маалыматка ылайык, жүрүп бараткан унаа капысынан эле токтоп, рулду күчөткүч коопсуздук жаздыктары иштебей, айдоочулар каза табышкан. Ынтымак телерадио компаниясы өзбек ырчыларынын ичинен жылдын мыктыларын аныктады. Топ Навой 2014 сынагынын жыйынтыктоочу концерти Ош шаарындагы Бабур театрында өткөрүлдү. Анда өзбек ырчылары актерлорунун ичинен жылдын эң мыктылары тандалып, сыйлыктар, наамдар ыйгарылды. Топ Навой 2014 сынагында кимдер жылдын мыктысы деген наамга татыды, кезектеги материалда. Ынтымак тaqdim etadi. Топ Навой 2014 taqdimot konserti.
Маданият кызматкерлеринин ичинен эң мыктылары Ынтымак телерадио компаниясынын Топ Наво программасы аркылуу көрүүчүлөрдүн СМС добуш берүүсү менен аныкталды. Топ Наво шоу программасынын жыйынтыктоочу концерти Бабур атындагы театрда өткөрүлдү. Dimoda konsert dasturida ko'rishib turganimizdan haqiqatan ham bag'oyatda xursandmiz. Albatta bu sizning tanlovingiz va sizning sevgan taronangiz va sizlar sevgan san'atkorlar bugun barchalari sizlarning ko'magingiz ila, sizlarning SMSingiz ovozi ila sarhisob unvonlarini, bugun chiroyli unvonlarni oladi desekmi bo'lmaydi. Көрмандардын добушу аркылуу жылдын эң мыкты ырчысы деп Илхом Ахмат жана Мамурахан Хайдмухамедова табылган. Ал эми жылдын эң мыкты ыры деген наамга Равшан Тожиматовдун Жазгы жамгыр деген чыгармасы татыды. Qarshigir Ravshanbek Tojimatov. Гран-придан ko'tarib qo'ying. Гран-при. Albatta bu unvonni men kutmagan edim, o'zi to'g'risi boshqa narsani kutgandim. Rahmat kattakon hammalarga. Tashakkur Ravshanbek Tojimatov. Kelajak bozor jiddiy ya. 2014-жылдын мыктыларынын катарында жаш КВНчилер да көрүүчүлөрдөн колдоо тапкан. Жылдын эң мыкты КВНчиси деп Космос командасы табылды. Моширим бала кимдин баласы? Мен балам. Сиздин балаңызбы? Атасы каякта? Атасы командировкада. Иә. Командировкада. Иш-чарада 2014-жылдын эң мыктыларын сыйлоо менен бирге жеңүүчүлөрдү куттуктап келген ырчылар көрүүчүлөргө жагымдуу маанай тартуулашты. Жылдын мыктыларын аныктаган концерт Ынтымак телерадио компаниясы тарабынан уюштурулуп, 18 номинация боюнча мыктылар тандалды. Ушундай эле кыргыз таланттууларынын ичинен эң мыктыларын аныктаган концерт 23 декабрда өткөрүлмөкчү. Эске салсак, Ынтымак телерадио компаниясы жыл сайын эң мыкты маданият кызматкерлерин СМС добуш берүү менен аныктап келет. Мырзайым Жаныбек кызы, Адина Досумбетова, Азам Бузриков, Ынтымак. Сиздер Ынтымак телеканалынын журналисттери үлгүрүп даярдаган жаңылыктардын топтому менен кабардар болуңуздар. Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Аман болуңуздар. Эртең республика боюнча жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Баткен облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук болсо, күндүзү 6-11 градус жылуу. Ош облусунда түнкүсүн 2-7 градус суук, ал эми күндүзү 5-10 градус жылуу болот. Жалал Абад облусунда түнкүсүн -2-7, ал эми күндүзү 5-10 градус нөлдөн жогору. Нарын облусунда түнкүсүн -22-27, ал эми күндүзү -11-16. Талас өрөөнүндө түнкүсүн -3-8 градус, ал эми күндүзү 5-10 градус нөлдөн жогору. Ысык көл облусунда түнкүсүн -3-8, ал эми күндүзү 1-6 градус жылуу болот. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -4-9 градус, ал эми күндүзү 5-10 градус жылуу. Эртең Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн -5-7 градус, ал эми күндүзү 7-9 градус жылуу болот. Ош шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн -5-7, ал эми күндүзү 7-9 градус жылуу болот.